барганда кыйналбайсыңбы? Жок. Мектепке келатканда кыйналбайсыңбы? Неден кыйналасың? Кыйналбайм. Келатканда кыйналбайм. Өчү болгум келет, эме актер болгум келет да. Ошо эки кесиптен бирөөсү болгум келет да. Балам деген мектепте окуй электе, үйдө окуганда бир эле мугалим келчү да, бир сааттан эле машыгып эметип алып кетчү. Ал дегеле канааттандырарлык эмес болчу. Анан өзүмдү алымсынбай жүргөм, эмнегедир дегеле окшошпой бар. Балдардан баары бир артта калып атканын сезчүмүн. Анан өзүм эле ушул мектептерди издеп жүргөм, атайын эле. Общий ушундай эле балдар менен аралашып окуса деп ниет кылып жүрчүмүн. Анан как раз ушул мектепти таптым. Бекбол эми мектептин мугалимдери, окуучулар баары эле билет болуш керек. Башында кандай келди, азыр кандай мындай жашынакай жетишкендиги биз көрүп эле турабыз. Башында ата-энеси жардам берип, дайыма энеси жүргөндүгү, ашканалда болобу, мектепте болобу алып келип жардам берип жаткандарын көп көрчүбүз. Азыр болсо өз алдынча басып атат. Жана кыргыз адабий окуяларын аябай жакшы окуйт. Ыр эмнелердин баарын батыраак жаттайт, батыраак айтып берет. Ар нерсени бат-бат жасайт. Бир мындай бир окуяда болгондо, абдан ошо окуя такыр эсимен кетпейт. Анткени коридордон балдарын угуп калдым да, мындай жол бошоткула деп бир бала аябай дикция менен айтып келатат да. Анан мен эмне болуп кетти деп кабинеттен чыга калсам, алдында бир бала, артында тиги бала баратат, биздин окуучубуз. Анан ушундай бир хан келаткандай бир сонун айтып келатат да, жол бошоткула деп. Эки жакка алып барып, алпарчу жерлердин баарын алып барып, жанагы физкультурасын алып барып, лечебный атайын немелер бар да, массаждар бар. Ошолорго алып барып, бардык жерге алып баргым келет. Ага өзүнчө машина керек экен. Мен машина айдаганды билбейм. Атасы Кудай буйрса келсе, ошолорду аткаралы. Ушу баланы болушунча сүрөп, балдардын катарына кошолу деген эле ниетибиз бар.